бизде саясий элита, эл башкарган адамдар ушул кыргыз тилинде мындай сабаттуу сүйлөп, өзүнүн элине өкмөт жеткиликтүү тилде түшүндүрүп берип, ошол эле парламент депутаттары болобу, министрлер болобу, бардыгы мындай нагыз нукура кыргыз тилинде таза сүйлөп, мындай элге үлгү болуш керек да көбүнчө. Андан бизде ушул орусча аралаштырып сүйлөп, анын үстүнө азыр мына интернет доору пайда болду, башка тилде сүйлөп, анан ката жазгандар абдан көп мисалычы. Ошол үчүн бизде мыйзамдык база жетиштүү болгону ошол намыска келтирүү маселеси бар да. Мамлекетте тилди билгендерге көбүрөөк артыкчылык берилип, анан алар ошол мен өзүмүн ушул эне тилиме, ушул жердин мекенимин тилин билбесем кантип элге кызмат кылам деген бир түшүнүк пайда болгон учурда менимче мындай алга жылуу болот да.